Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештерим, замандаштарым, сапарлаштарым. Азыр өлкөбүз өтө оор сыноону баштан кечирүүдө. Өзүнүн оюн, пикирин айтып, адилетти издеп, мекендештерибиз жыйынга чыкты. Биз дагы шайлоо таза өткөн жок деп, ушунун жыйынтыгын тааныбаш керек деп, жаңыдан шайлоо дайындаш керек деп, ушул акцияга катыштык. Болгондо да активдүү катыштык. Бирок аягы өтө өкүнүчтүү бүттү. Тилекке каршы арабыздан кеткен азаматтар да болду. Ушул окуядан улам. Мени өкүндүргөн ошол. Ден соолугум сурап атасыздар, албетте ден соолугум Кудайга шүгүр. Бирок ушуну ойлоп, көңүл чөгүп турган учур. Сезимдер уйгу-туйгу болуп турган учур. Ошон үчүн азыр бири-бирибизди колдойлу, бири-бирибизди коргойлу, бири-бирибизди аяйлы. Өсөр элдин балдары дейт, бирин-бири колдошот дейт. Өспөс элдин элдери бирин-бири кордошот дейт. Бири-бирибизди ушунчалык аяй турган, бири-бирибизди колдой турган, бири-бирибиз үчүн дуа бата кыла турган учур мына азыр келди. Бул биринчиден. Экинчиден, Ыйман Нуру партиясы эмне үчүн бир топ иш-чараларда көрүнгөн жок. Канча партиялар жолукту, консультациялар болду, сүйлөштөр болуп атат, ошол жерде байкалган жок деген суроолор болуп атат. Биз маселени кеңешип кабыл алабыз. Кыргызда бир сөз бар, кеңешип кескен бармак оорубайт деген. Бизде саясий кеңеш бар. Эч бир адам диктатор эмес, өзү чечип кетип калбайт. Биздин саясий кеңеш ушундай бир чечимге келди. Биздин өзүбүздүн жолубуз бар, өзүбүздүн принциптерибиз бар. Азыр бийлик талаша турган учур эмес. Азыр бөлкө бөлүшө турган учур эмес. Азыр элди ойлой турган, мекендин саламаттыгын, бейпилдигин ойлой турган заман. Ошон үчүн биз бир дагы бийлик бөлүшү, кресло талашуу ишине катышкан жокпуз. Бул Ыйман Нур деген атка да туура келбейт. Учуру келсе эл журтубуз тандап алар, батасын берер. Ошондо Кудай буйрса мыйзам талаасында өзүбүздүн ишке жөндөмдүү экендигибизди, креативдүү демилгелерибизди ишке ашырууда көрсөтөбүз, Кудай буйрса. Анан дагы бир өтүнүч, мына бүгүн дагы өтө маанилүү учур келатат. Кечинде ар түрдүү адамдар бар, провокациялар болбосун. Канча адамдар кыйналып, карыз алып, дүкөндөрдү ачкан, ишканаларды уюштурган, мекемелерди ачкан, ошолорду бузуп албайлы, сындырып албайлы. Бирөөлөрдүн көз жашы деген ушундай нерсе, ошол көз жаш менен берилген тилек дуа сөз кабыл болот. Анан бирөөнүн бир буюмдарын уурдап, бирөөнүн бир буюмдарын бузуп, талкалап, адамдардын каргышына калып, өзүбүздүн бактыбызга балта чаба албайлы. Жакшы кылсаң өзүңө дейт, жаман кылсаң өзүңө, өйдө карап түкүрсөң айры чөт көзүңө дейт. Ошон үчүн суранам, бизди дүйнө мына митингдин биринчи күнү байкады, түнү менен ошондой окуялар болсо дагы бир да мародёрлук болгон жок. Бул өтө бир өлкөбүздөгү маданияттын өнүккөндүгүн айтып турат. Эми ушул кадыр баркты сактайлы. Бизди дүйнө пейилибизден таанысын, адебибизден таанысын, эркибизден таанысын, баатырдыгыбызды, тайманбастыгыбызды, биримдиктүү эл экенибизди ансыз деле билет. Кудайым колдосун, коргосун, жолдосун. Ыйман Нуру партиясы сиздер менен биргеликте. Биз сиздер үчүн дайыма жакшы тилектерди кылабыз. Аркаңыздардан бата дубабызды аябайбыз. Ден соолугуңуздар чың болсун. Өлкөбүзгө Кудай береке берсин. Ушул оор сыноолордон батыраак өтүп, гүлдөгөн Кыргызстанды чогуу куруш ар бирибизге насип болсун.